Тоғызтороо районундагы Азамат Уулук Калдыбай атындагы орто мектебинде билим берүү үзгүлтүккө учуроо коркунучунда. Жаңы мектептин курулушу башталганы менен каражаттын жоктугунан токтоп калган. Учурда окуучулар ар кайсы мекеменин имаратында билим алууда. Дөдөмөл айылындагы окуучулардын абалынан кабарчыбыз Бөлөкбай Шеримбеков кабар алган. Кабылам Манасай көлдөн ажырап калды. Жол бойдагы Дөдөмөл айылынын балдарын минтип, эптеп, үшөөздүн айласын кылып, тар бөлмөгө тыгылышканына көп эле болду. Мындагы 175 окуучунун бир бөлүгү ФАПта, экинчилери ашканада билим алышууда. Мындан тазашкан алар Көңгөн мектебин айланчыкташканы менен анын үлп этип соккон жерге туруштук билерине ишенич жок. Жер титирөөдөн кийинки акыбал ушундай болуп калды. Анда жакшы байкалган эмес, бирок бир 4-5 күндөн кийин ушундай патологторубуздун мурункудан дагы ылдыйлап түшүп атканы, анан дубалдардын кичине жылышып атканы байкалып калды. Анан ошонун негизинде кайрылуу жазып, билдирүү жазып атып, мамлекеттик администрациядан атайын комиссия келип, анан ушул мектептин ичинде эле акыбалы өтө оор, бүгүнкү күндө кулап кала турган коркунучта экендигине күбө болушту. Коопсуздук чаралардан улам азы караңжаны бар бул мектеп пайдаланылбайт деле. Демек, жаңысы тургузулмайын, мындагы билим берүү сапаттуулугуна кепилдик берүү да кыйын. Андан калса, балдардын өмүрлөрүнө кабатырлашкан ата-энелер өз чүрпөлөрүнүн сабакка барууларына анча деле кызыктар эмес. Ушу жаңы мектебибиз башталды деп сүйүнүп атканбыз. Мунубуз да ушу 4 жылдан бери курулуп башталып койгон, андан жылыш жок, ушинтип курулуп бүтпөй атат. Чынында эле 2012 жылы биздин Ала Тоо маалымат программасынын кийлигиши менен жаңы мектептин курулушу башталгансыган. Бирок алгачкы этабында каралган 10 миллион сом биринчи кабатын тургузууга өпчап жетип, ошондон бери эч кандай кыймыл жок. 14-жылы күз айларында 5 миллион обещать эткен 5 миллион которулду деп, анан күз болуп калгандан фундамент эле араң болуп бүтүп токтоду. Калган бөлүгү кийинки 15-жылы которулуп, анан биринчи кабат бүтүп калды. Негизи өзү 225 орундуу 2 кабаттуу мектеп. Эгер Кыргыз өкмөтүнүн быйыл 100 мектеп курабыз деген убадасы чын болсо, алардын арасынан Дөдөмөл айылындагы аты бар, бирок заты жок билим уясына да орун табылып калгысы бардыр. Бөлөкбай Шеримбеков, Чолпонбек Абасов, Коомдук биринчи канал, Тоғызтороо району.